Так, запись кетти. Бүгін достор, бізде понедельник. И понедельник күні достор білесіздер, вывод күні достор. Вывод қылдым счеттон статистика достор. Статистика получается уже 4 айдан бері торговля қылып келатамын и 4 айдан бері балансты $100,000 чейін көтердім достор, да, получается, и вывод қылдым, да, полностью. Баланс азыр бираз бар, дағы 718 000 бар. В общем, дальше ушул эле счеттон торговля кыла беремин и дальше уже достор бизде обучение уже дагы экинчи этабы башталат достор. Экинчи этап бизде обучение, тоже как обычно разбор болот, эрежелер, кандай ыкмаларды колдонуш керек, кайсы стратегия менен торговля кылыш керек, и ушулардын баардыгын достор кайрадан башынан биз обучениябызды баштайбыз достор, да. Вот, айткандагыдай эле, в общем, давайте азыр платформага кирели достор, платформага кирели. И кстати, вот достор, бүгүнкү менин акыркы выводым, получается, челленджимдин, да, мынакей бул часть бүгүнкү эле, мынакей бүгүнкү эле миллион, да, получается, көрсөтүп коеюн, что вывод реально болот экендигин. И азыр история киребиз и дальше торговля кылабыз, статистиканы и технический анализ достор, как обычно. Видеороликтен лайктан басабыз, давайте баштайлы. Итак, достор, торговляга отурганда эң биринчиден биз сиздер менен расслабляться дейбиз. Полностью нагрузка, негативдер жок болушу керек, башка нерселер ойлондуртпаш керек. И самое главное, достор, биз стратегия менен торговля кылышыбыз керек болот. Торговляга отурганда эң биринчиден бизде стратегия болуш керек достор. Да, стратегия деп жазабыз. Стратегияга эмне кирет? Биринчиден бул технический анализ кирет. Потом экинчиси бул риск менеджмент и money менеджмент кирет. То есть биз сиздер менен торговляга отурганда уже жазышыбыз керек болот да, өзүбүздүн башыбызда болуш керек, что канча сделка ачабыз, канча сумма көтөрөбүз, канча убытокто болобуз да. То есть риск менеджмент и money менеджмент болуш керек достор. То есть, да, вот. И потом үчүнчүсү бул дисциплина болуш керек достор. Дисциплина, да. Дисциплина деген бул ушул полный могул биринчи технический анализ, далее могул риск менеджмент, money менеджментти контролдош керек, стратегияны дагы контролдо туруш керек болот да. И в общем, сделкаларды ачып атканда биз 1% от депозита ачышыбыз керекпиз да. Эң негизгиси ушуну көбү унутуп калышат. 1% от депозита бул төртүнчүгө дагы эмне кирет? Мисалы, сделканы ачууда ушуларды полностью дисциплинага кошуш керек болот да. Мисалы, бир сессияда, бир отурганда сиздерде как минимум бир 3-6 сделка болушу керек достор. Вот. 3-6 сделка, да. Вот, технический анализ, риск менеджмент, money менеджмент, дисциплина, потом, то есть сделканы ачуу, там 1% от депозита болуш керек, и плюс еще могул нерсе дагы болуш керек. То есть профит, да, take profit, и потом еще и стоп, да, стоп болуш керек достор. Стоп, баланс, да. Болду. Ушул бардыгы стратегияда болуш керек достор. Эң самое главное ушул төртөө стратегияда болуш керек достор. Ушулардын бардыгы условиялар болуш керек достор. Эми болсо давайте практика кылайлы. Азыр балансыбыз 762 000, да. Биздин бул видеоролигибизде балансыбызды 800 000 сомго чейин көтөрүшүбүз керек болот. Максимум 6-7 сделка ачамын, да. Сумма минимальный 5 000 сомдон ачамын. Всё. Технический анализ, биз өзүбүз билген анализдерибизди, индикаторлорду кошуп торговля кыла беребиз достор. Так, австралиец швейцарский франк. Австралиец швейцарский франктан бул жерден сделкамды 1 мүнөткө покупкага ача беремин достор. 1 мүнөткө, да, бир сделка покупка кетти. Мен азыр 5-секундный таймфреймде анализ кылып атамын, да. 5-секундный таймфреймде бизде мынакей уровень бар экен. Ушул уровеньден мен покупкага ачып атам. 1 мүнөт жетиштүү достор, потому что биз азыр 5-секундныйда карап атканда биз бул жакта точности уровеньдерди көрө алабыз да. 5 секунддук, 10 секунддук, 15 секунддук таймфреймдерде, да, мынакей. Мурда ушул жерге келиптир эле, отскок болуптур. Азыр мына экинчи жолу келди, бирок экинчи жолу бизде отскок болгон жок. Бул уровень пробой болуп атат.
Далее мен дагы бир жолу 30 секунддук таймфреймге коёмун и экинчи уровеньди коём. Экинчи уровень мынакей. Ушул жерде болот экен и ушул жерден мен дагы 2 сделка ачамын достор. 2 сделка покупкага ача беремин. Дагы күтөмүн, дагы просадка болушу керек. Ушул линиябызга чейин просадка болгондо мен 2 сделка менен покупкага ача беремин да. Даже күтпөй туруп деле ача берсем болот да, мисалы 1 мүнөткө. Давайте ушул жерден 2 сделка ача берейин. Даже 3 сделка ачсам деле болот, потому что биз азыр экинчи опцион ачып атабыз. Азыр мен экинчи сделканы ачып атканда бул жерде 3 сделка ачылды. Бул 3 сделка болуп саналбайт достор. Бул бир опциондо мен 3 жолу басып атамын. Бул экинчи сделка болуп саналат достор. Каждый ачылган сумма бир сделка болбойт достор. Бир сделка бул общий сумманы саналганда ошол жерде бир сделка болот да. Мисалы мына 3 сделка ачтым. Бул 3 сделка болуп саналбайт. Экинчи эле опцион болуп саналып атат достор. Так, биздин уровенибизге дагы бир аз түшүп атат. Бул экинчи уровенибизге дагы бир аз откат берди и как раз ушул орторок уровенден биз ачып атабыз да. Давайте байкайбыз кандай болуп жабылат экендигин. Так, 10 секунд. Ачкан опционубуздун эле тушунда турат азыр данный момент. Так, 5 секунд. И да, кайра график астыга түшүп кетти достор. Кайра эле ушул биздин уровень поддержкабызга жакындап калды да. Давайте кийинки котировкага өтө берели. Кийинки котировкадан деле анализ кылабыз достор. Бизде получается 2 сделка минус, эч нерсе эмес достор. И лимит 700 миң кылып коелу достор. Лимит 700 миң вполне нормально достор. 700 миңге чейин түшүп кетсек, анда биз торговлябызды токтото беребиз да. Так, GBP японская иена достор. GBP японская иенадан 1 мүнөткө продажага ача беремин. Так, 3, 4, 5. Так, 5 сделка ачсам, 6 сделка ачсам жетишет деп ойлоймун. 6 сделка деле нормально достор. Итак, смотрите, бизде кандай момент болуп атат? Бизде бул жерде графигибиз мынакей линия болуп турат. Линиялар бар. Мынакей коридор бар. Астыңкы коридорубузга еще келе элек. Көрдүңүздөрбү? Могул жакта бизде поддержка бар экен. Сатып алуучулардын уровени, бул сатуучулардын уровени биздин астыңкы уровенибизге келе элек достор. И мен ойлоп атам, азыр график ушул жакка чейин түшөт деп. Ошон үчүн сделкамды сатууга ачып атамын достор. Даже могундай эле линияларды коюп кое берели. Мынакей астыңкы линия. Сатып алуучунун уровенине азыр график түшүп баратат да. Так, жабылышына где-то бир 10-15 секунд дагы бар. Давайте байкайбыз кандай болуп жабылат экендигин. Потом уже достор биз сиздер менен кайра биринчи этапка кайра түшөбүз достор. Кайра эле бир сделкадан ача баштайбыз. Так. Ой-ой-ой, бир сделка минус. И дагы бир сделка минус болуп калды. Ладно, достор, дагы бир жолу 1 мүнөткө ача беремин бул жакта сатууга. Так, 4 сделка ача беремин. 2 сделка минус болуп калды. Ошондо дагы 2-ни кошуп 4-тү ачып атамын достор. Мынакей сатып алуучулардын уровенине түштү. Азыр астыраак дагы түшүп кете турган болсо, ушул жерден дагы бир жолу сатып ала берсек болот да. Давайте байкайбыз кандай болот. Так, дагы астыраак түшсө, дагы покупкага ачамын. Шашпаш керек, самое главное, жакшы точкалардан ачканга аракеттениш керек. Линияларды коюш керек. Сатып алуучулардын жана сатуучулардын уровенин коюп и выжидать этиш керек достор. Биз хищникпиз. Хищник болуп күтүшүбүз керекпиз достор, өзүбүздүн добычабызды. Так. Пока что все жакшы эле болуп атат. Давайте ушул жерден эми сатып алабыз достор. Астыңкы уровенден бир опцион сатып ала берейин достор. Покупка кыла берейин. Сатып алуучулардын уровенинен да. Так, сделкалар плюска жабылды. Продажага ачкан опционубуз успешно плюс болду. По итогу бизде бул уже 4-нчү сделка получается. Мынакей 1, 2, 3, 4, мына 5-нчи сделка. Биз азыр 6-7 сделка менен балансыбызды 800 миңге чейин көтөрүшүбүз керекпиз да негизи. Да. Линия биздин поддержкабыз кайра эле пока туруштук берип атат, но бул жерде уже пробой болуп кетти да. Пробой болуп атат. Давайте 30 секунддук таймфреймди бир байкап көрөлүчү. 30 секунддук таймфреймде бизде мынакей. Пока что бизде уровень
Уровень пока что сакталуу деле болуп турат достор мынакей. Дагы бир уровень поддержка бар экен, ушул жерден мен ача беремин дагы покупкага достор. Бул уже 6-чы опцион болуп атат. Давайте 5 сделкадан ача берейин, потому что бат-баттан биз сделка ачып, балансты 800 000 сомго чейин көтөрүшүбүз керекпиз негизи да. Эми могул 30 секунддук таймфреймди бир байкап көрсөк, бул жерде бизде кандай момент болуп атат. Мына могул жерде бизде уровень бар экен, мына жерде болуптур эле, көрүнөрбү? Ушул жерден келиптир эле и паденияга түшүптүр. Мына азыр кайра ушул график ушул жерге келди. Значит, бул жерде уровень бар экен да, уровень поддержки. Ушун үчүн мен бул жерде покупкага ачып атамын достор. Понимаете, да? То есть мурдакы картинаны мен карадым. 1 мүнөттүктө 30 секунддук таймфреймде карадым. Бул жерде бар экен да уровень. Азыр болсо бизде мынакей восходящий линия поддержки пробой болду. Пробой кылып астыңкы поддержкага тийип туруп, анан график кайра кайрылып көтөрүлүп атат достор да. Мынакей. Отлично. Плюска жаптык бул сделкабызды. Так, эми болсо дагы бир жолу ача берсем болот достор. Дагы бир жолу покупкага ача беремин 5 сделка менен достор. Потому что бул уровень поддержка күчтүү экен, и бул уровень поддержкадан биз дагы разворотко ача берсек болот мынакей. Ушул уровень көрдүңүздөрбү? Мынакей бул жакта бизде пробой болуптур эле, накопление болгон бул жакта. Далее кайра резко астыга түшүп кетти. Кайра график бул жакта пробой кылды. Кайра келип ретест кылды. Подъем. Кайра ушул жерге келип атат и бул жактан дагы бир жолу покупкага ачып атабыз да. Көрдүңүздөрбү? Уровень поддержка бизде пока что туруштук берип атат да. Так. Жабылышына 20 секундтай бар дагы. Убактыбыз жетиши керек, по идее, бул жерде. Кээде жетпей калышы мүмкүн да. Пока что анализибиз толугу менен эле отрабатывать этип атат. Так, 3, 2, эх, 2 сделка плюс. Блин, 2 сделка плюс болуп калды. Так, 3 сделка минус, 2 сделка плюс болуп калды достор. Давайте дагы бир жолу ачайын онда. Дагы бир 5 могул акыркы сделка болот. Уже мен стратегияман уже көрдүңүздөрбү чыгып кеттим достор. Көрдүңүздөр, ушул состояние өзүңүздөргө жол бербешиңиздер керек. Дагы бир сделка ачышым керекмин, дагы допинывать этип коюшум керекмин деген болбош керек достор. Мисалы мен силерге ушу пример кылып көрсөтүп атам да. Для начала силер ошону үйрөнүп алышыңыздар керек да. Эң биринчиден ошо психология, азарт, жанагы жадности жоготушуңар керек. Жоготуш үчүн ушул ыкмаларды колдонуп анан жогото алсаңыздар болот достор. Жадность, азартты акырын ошол дисциплина менен жогото аласыңар достор. Сразу эле жоготуп албайсыңар. Бунун приемдору бар, тренировка кылыш керек. И бардыгы ушул азарт жана жанагы жадностьтарды акырын жокко чыгарасыздар ушул способдор менен достор. Так, сделкабызды плюска жаптык достор. Отлично. Балансыбызды 800гө кичине эле калды достор. Көрдүңүздөр, 6000 эле калды. Кичине жетпей калыптырбыз, но бул деле жакшы результат достор. Балансты бир аз болсо дагы көтөрдүк да. 800гө жеткен жокпуз, но постарались. Плюс еще биз акыркы сделкабызды негизи ачпашыбыз керек эле, бирок ачып алдык и хорошо, что бул сделкабызды плюска жаптык да. Вот, ушундай достор. По поводу биздин торговлябызды, биздин VIP чатыбызда командабыз менен 2 маал торговля болот. Сигналдар ошол жака жөнөтөмүн. Дисциплина менен торговля кылабыз. Бардык статистикаларыбызды, информацияларды да, маалыматты ушул биздин ачык Telegram каналыбызда алсаңыздар болот. Ссылка комментариянын башында болот же видеонун описаниясында катталып алсаңыздар болот достор. И мынакей биздин бүгүнкү статистикабыз VIP каналыбызда 1, 2, 3, 4 сделка плюс вариант кылдык достор. Бизде дагы азыр жарым сааттан кийин кечки саат 9да экинчи сессия башталат. Андан кийин экинчи сессия бүткөндөн кийин бизде еще и стрим башталат достор YouTube каналыбызда. Ушул каналга катталабыз достор. Сурооңуздар болсо жазыңыздар. Жана эмки видеороликте жана кечинде стримде көрүшөбүз. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.